Азыр бир нерсе изилдеп атам. Пайгамбар алейхиссалам хадистеринде келет, кыямат жакын калганда эркектер азайып, аялдар көбөйөт. 25 аялга бир эркек туш келет деп. Бул каяктан келет билесиңерби? Эркектер азайып көбөйөптөн эмес. Эркектик касиет барган сайын азайып атат. Эркектер жана тестостерон деген азайып атат, барып отуруп, эркектерди касиет азаят. Барып эркек деген бала төрөлбөй да калат, урматтуу бир тууганым. Анткени биздин жашоо тартибибиздин бардыгы эркектер жашоо образын бузуп койду. Азыр үйлөнгөндөрдүн 3төн 2синде жыныстык мамиле жок дейт үй бүлөдө. Эмнеге дегенде ушундай проблема пайда болду дейт. Ошол барган сайын көбөйөт дейт. Анткени жашоо образ бузулду, даватка чыкмай, жок педал жамат, жок башка жок, эч ким баспайт. Бардыгы зона комфортто жүрөт, бардыгы эртең менен башка кылат, кыймылдабайт, анан барып отуруп, буттар иймеген, эчтекеге жарабаган эркектердин бир армиясы пайда болуп баштап атат дейт да. Ана биздин жеп аткан тамактарыбыз, Кытайдан келип аткан тамактар, жанагы биздин ачтыкы деп жанагы дрожь жеп аткандардын бардыгы гормондордун баарын өлтүрүп, булар аялдарга караган эркектерге көбүрөөк зыян тийгизип атат экен да. Бул пайгамбар алейхиссалам айткан осуят жөндөн келбейт. Мен таң калып атам, карап отуруп, анткени ошого биз айланып кетип атабыз, урматтуу бир туугандар. Азыр эркектердин жанагы гормон жыл сайын 2%дан түшүп атат дейт. Мен бир Польшалык окуп атсам айтат, жыл сайын ушундан, анткени биздин жеп аткан тамак аштар, биздин туура эмес азыктанган, биздин туура эмес жүргөнүбүз, ичип аткан сууларыбыз, ал эмес жанагыдай бакалашка, жанагыдай ичип аткан жана бакалашка ичкен суу эркектердин гормонуна кадимгидей тестосин тийгизет экен. Көрдүңөр, урматтуу туугандар. Ошон үчүн жана пайгамбардын сүннөтүн бекем карманып, багымдыкка басып барып, мисалы үчүн башка болуп, же болбосо сакал коюп, же ошого нерселердин бардыгы. Ал эмес өтө эле кырынып, өтө эле таза болуп, бардыгын эме кылып, жанагыдай бир кыйын жана француз болуп кеткендер бар го. Ошентип жасана берүү өзү дагы эркектик касиет азайтып коет экен. Пайгамбар алейхиссалам күнүгө сакалын тараган эмес дегени эркек кичине эркектей болуш керек дейт. Биягында эле карап, биеринде эле карап, жарым сантиметрдин бардыгын карай берсе, бул барча азайып барып жанагыдай нарак окшошуп кала турган болот экен. Кудайым ошондой ошон үчүн сакал коюш керек, сүннөт болуш керек, эркек өз адеби менен жүрүш керек, аял өзүнүкү менен жүрүш керек, эркектин косметикасы бөлөк, катындыкы бөлөк. Ошонун бардыгына биз маани бериш керек. Мындан 20 жыл мурдагы жок проблема азыр пайда болуп баштап атат. Эгер ушундай кете турган болсо, анда бир балким 500 миллион жылдан кийин эркектердин азыркыда составы калбай калат деп айтып атышат. Алар коңгуроо кагып атат. Бул деген пайгамбардын хадистеринде келет, урматтуу бир тууган. Изилдеп көрсөк, бир дагы ислам окумуштушу айткан эмес, анткени бул проблема азыр пайда болуп баштады. Мурда мындай проблема болгон эмес экен эркектердин арасында.